Кыргыз эли сөздү кадырлап, сөз баккан акындарга, жазуучуларга, маданий ишмерлерге бай. Алардын катарын толуктаган төкмө акын ырчы Акматбек Султан уулу менен маек курдук. Алгач эле айтышып жатканда эмне себептен жашып жиберерин айтып берди. Элдин көбү эле баягы мамлекетине күйгөн адамдар, эли журтун, ата журтун сагынган алыстагы туугандардын баары мен эмне кыйлап атканымды билишет. Чындыгында биздин азыркы жагдайыбыз мындай айтсак мышы кыйлагандай абалда да мен эмес. Анткени биз өзүбүзгө мына биринчилен жетекчилерден айталам. Анткени жетекчилер деген мамлекеттин өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошот деп эл үмүт артып шайлаган адамдар да. Ошол адамдардан көсөмдүктү, баягы көсөмдүктү күткөн адамдардан, баатырдыкты күткөн адамдардан баатырдык чыкпай калса, баягы үмүт артып туруп, бир сандыкты ачканда эч нерсе чыкпай калган сыяктуу болуп калып атат да биздечи. Ошол сыяктуу көсөмдөрдөн көсөмдүк чыкпай калганы, башчылар башчыдай болбой калганы, кээ бир жакшылар жакшыдай болбой калганы, ушу мамлекетибиздин келечеги, анан өзгөчө ушу салт санаабыздын жерилип, жиктелип баратканы, биз ата бабаларыбыздын акылын таанып үйрөнө албай атканыбыз, биз ушул ааламдашуудорунда биз башка элдердин буюм тайымын бакыт санап жашап калганыбыз менин жүрөгүмө тиет да. Анан ошого мен абдан арданам. Мен чындыгында абдан арданам. Анан эмне ошого көбүнчө көз жашым чыгып кетет. Анан ата-энемди сагынам, бир туугандарымды сагынам. Ошолор урмат сый көрөр кезде мен канча жыл түйшүк тарттырып, мени канча жыл түйшүк тартып багып, урмат сыйымды көрөр кезде ал кишилер алыс жакта, мен бул жакта болуп калганым дагы жүрөгүмө батат. Ата-энеме, бир туугандарыма өмүр тилейм. Мен ар бир бактылуу ата-энени көргөндө абдан кубангандан ыйлап кетем. Ар бир ата-эне бактылуу болсун. Ар бир жигиттер намыстуу бололу, талаптуу бололу, билимдүү бололу. Мамлекетибизди мүңкүрөтүп, азап-мунга, душмандарга талатпай, биз мамлекетибизди дүйнөдөгү эң бактылуу, эң өнүккөн, эң билимдүү, эң таза, эң адамгерчиликтүү, эң өнүккөн, эң жаратман, кең келечектүү, эң бактылуу адамдар, эң адептүү адамдар, эң кайраттуу, эң боорукер адамдар жашай турган мамлекетке айлантуубуз керекпиз. Сиз ошол айтыштарда эле ыйлайсызбы же багы өзүңүз башка кайсы учурларда көз жаш төккөнүз? Мен бул ый болобу, же күлкү болобу, же бир таланттын эргүүсү болобу, ар бир учурда келе бербейт. Ал баягы дүкөндөгү буюм эмес, каалаган кезде сатып ала турган. Бул баягы ар бир нерсенин өзүнүн учурлары болот. Мен коомдук жай турмушта деле ыйлайм, бирөөлөрдүн ушунчалык алсыздыгын көрүп, кээ бир адамдардын ушунча бир чиренип, кычырап, жасанып алып, анан бирок майда темалар сүйлөп отурганда да мен көзүмө жаш айланат да. Анан албетте жакшы адамдардын жакшылыгын көргөндө аябай ыйлап жиберем. Анткени ушу бирөөлөрдүн бактысын көрүү, бирөөлөрдүн бир кубанычка, шаттыкка кенелип атканын көрүү, бул өзүнчө бир бакыт. Ошо сиздин ата-энеңиз Кытайда барыбыз билгенде эле анан ошол ата-энеңизге болгон сагыныч сизди мындай ыйлак кылып койгон жокпу? Ал дагы бир себеби. Бирок менин ата-энем
Кытайда ошол жакта тууруп өскөнбүз. Кызыл Суудай кылымдардан бери эле биздин ата бабабыздын жери. Алар ата журтунда жашап атат. Мен ата журтумду, ата энемди сагынып атам. Себеп деле андан эмес. Себептин баары ушул элибиз бир качан гүлдөп өсүп, билимдүү, жаратман, ушундай ийгиликтүү, эмгекчил, максаттуу калк болот деген үмүт көбүрөөк мени сыздатат да. Ал эми ата энем болсо Кудайга шүгүр, Кудай өмүрүн берсин. Алар болсо өзүнүн ата журтунда жакшы жашап атат. Сагынычтар бар. Азыр дагы жакшы WeChat деген программа бар. Ошо менен сүйлөшүп турабыз. Көрүшүп сүйлөшөсүңөр? Көрүшсөк деле болот. Качан бардыңыз акыркы жолу? Мен 2017-жылы баргам. Келгенingizчи? Кыргызстанга Ошо 2014-жылы келгем окууга. Окууга келип, анан Кудайга шүгүр, мен абдан бактылуу жигитмен. Мен ар дайым айтам, Кыргызстандын казынасында каатчылык болуп турса дагы, мени мамлекеттин эсебинен, болбосо мындайча айтканда, бюджеттен окуган жигитмин. Мен ошол бюджеттен окудум музыкальный. Бул абдан зор бакыт, абдан зор дем берди мага. Ушул мен бюджеттен окугандыгым үчүн кыргыз мамлекетине мен зор милдетим бар, карызым бар, парызым бар. Сахнада төгүп аткан учурларыңызда Кытайда менин сүйгөн кызым калды, биз анташканбыз деген дагы кептерди айткансыз да. Ал жагым жолду сиз бул жакка келип кыргыз кызына эми ооба, ал эми сүйүү темасы ар бир адамда болот. Ошондой эле мен дагы бул жакка келип үйлөндүм. Жашоо тагдыр ошондой экен. Нике кайып дейт кыргызда. Анан жакшы буйрса бир кызыбыз бар. Аты Аружан. Билишибизче, жубайыңыз дагы өнөр адамы, Комузчу. Чебер комузчу. Сиздерди бул чыгармачылык тааныштырды окшойт. Чыгармачылык тааныштырды десек болот. Мен консерваторияда окуп жүргөндө таанышкам. Жүрөгү жан дили менен кыргызга күйгөн төкмө акын эртеңки мамлекеттик тилибиздин күнү келе жатканын айтып, учурдагы кыргыз тилинин абалына кейиди. Кыргыз мамлекет тилин өнүктүрүү ар бир кыргызстандык жарандын баш тарткысы ыйык милдети. Анткени бизде ушу мамлекетибизди, улутубузду, келечегибизди баягы кыргыз бойдон сактап калабыз десек, сөзсүз ар бирибиз күч чыгарышыбыз керек. Ар бирибиз тилди сакташыбыз керек, колдонушубуз керек. Албетте башка тилдер да керек. Алар баягы турмушту гүлдөтүш үчүн гана. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик тилибизди болсо кыргызды гүлдөтүш үчүн үйрөнүшүбүз керек да. Мен айтар элем, жети атаңдын кимин бил, жети элдин тилин бил, жети аалам суктансын, жетимиш түрдүү билим бил, эмне шумдук билсең да, эне тилден кийин бил деп. Ошого биз эне тилибизди билишибиз керек, мамлекеттик тилибизди өнүктүрүшүбүз керек. Мамлекеттик тилибиз көрнөк жарнактарга жете албай атат. Ошол эле ресторанга киребизби, же көңүл ачып эс алчу жайларга барабызбы, баардыгынын тизмесинде орус тилинде же англис тилинде. Биздин кыргыз тил ошол турмушубузга, ошол кыялыбызга, базарыбызга, назарыбызга, билим өнөрүбүз, иш кагаздарыбызга сиңип кирмейинче, ошондо жаркырап жазылмайынча биздин мамлекеттик тилибиз өнүкпөйт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү ар бирибиздин баш тарткысы, ыйык милдетибиз. Жетекчилер мамлекетти коргоп,
мамлекеттик тилди коргоп, мамлекеттик ар намусту коргоп, ар дайым алдыга сүйрөгө милдеттүү. Биз буйрса баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Биз өнүгүп өсүшүбүз керек. Мисалы телефондо электронный кат тергичтердин баарын кыргызча колдонгонго аракет кылсак, анткени көбүнчө баягы ыңдын ордуна ны колдонуп, үйнүн ордуна уну колдонуп көбүрөөк жазат да. Анан үмүт деген катты жазса умут деп жазылып калат. Ушинтип отуруп анан биздин аң сезимибиздеги тил жазуу маданиятыбыз, мамлекеттик тилибиз акырынан алыстап отуруп өчүп кетүүсү мүмкүн да. Өчүрбөй күчөтүп, гүлдөнтүп, өнүктүрүү ар бирибиздин баш тарткысы ыйык милдетибиз. Сизди биз ырчы катары дагы тааныйбыз. Анан консерваторияда билим алыптырсыз. Анан ушул негизи эле ырчылык талантыңыз жөнүндө сүйлөшсөк. Кичинеңизден ырдайсыз. Мен ошо кичинекей кезимден ырдайм, элдик ырларды ырдайм. Анан мен ушу Кыргызстанга келип, консерваторияга тапшырып, баягы билимди, талантымды өнүктүрдүм десем болот. Мен абдан ыраазымын ушул тагдырыма. Мен ушул кыргыз ырларын ырдап калганым үчүн абдан бактылуумун. Мени кыргыз кылып жараткан Кудайга миң чексиз рахмат айтам. Мен ушул кыргыздын ырларынан табигаттын мээримин, бир ушундай бир сүйүүнүн касиетин, баягы жашоонун кереметин ушул ырлардан сезем да. Анан бизге дагы бүгүн ырдап бересиз да. Албетте. Жакшы сөз бар дүйнөдө. Кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй дейт. Мен ар дайым айтып келем, кыргыз үнү Баятовдун үнүндөй деп. Ушу Баятов атабыздын Сагынам деген ырын ырдап берейин.
ары қарадай ғана көзін ай жайнатып ай жайнатып. Сіздердің каналдың катталуучуларына ошондой эле улуу журт кыргыз элимде угармандарга ошо Токтоналы Шабданбаевдин Ой алтын деген ырын ырдап берейин. Ар дайым көңүлүбүз алтындай жаркырап, эмгегибиз аккан суудай шаркырап агылып турсун. Биздин Ала Тоо кыргыз эли ааламга таанылып турсун. Ийгилик изгиликтерибиз көп болсун, жакшылык болсун, Эстесем көлдүн кууларын, эстеймин сени муларын. Ал күндүн табы кетпеген, ал күндүн табы өчпөгөн, азырда ойлоп турамын, азырда ойлоп турамын. Жашта курагым ойлоно берип курадым. Ойнок бир бала чагымда, ойнок бир бала кезимде сен ок атып койдуң муларым, ок атып койдуң муларым. Кыргыздын ысык көлү бар, кызыксаң барып көргөн. Арманың болсо жашырган, арманың болсо ичиңде, айттырып барын төгүп алай, айттырбай барын төгүп ал. Гүл дагы турган мелтиреп, көңүлгө Жал-жалым калдың суранып, жал-жалым калдың узатып, жайында кайра келчи деп, жайында кайра келчи деп. Албырып оттой жанамын, айтканда кантип танамын.
жаңылбайм айткан сөзүмдөн, жаңылбайм айткан шериtimden, ай жайыңда кайралы барамын, ай жайымда кайра барамын. Жаңылбайм айткан сөзүмдөн, жаңылбайм айткан антыңдан, ай жайымда сагалы барамын, ай сезонда кайра барамын. Ысык көл асага